Салам алейкум мекендештер. Кече жакында эле Московский областтын бир районунун ДПС бөлүмүнө барып келдим. Барганымдын себеби 21-сентябрь күнү биздин мекендешибиз такси унаасын айдап баратып, движение без остановки запрещено деген знакты аткарбай, знакка токтобой жана стоп линиянын негизинде токтобой, сол жактан келе жаткан жүк ташуучу машинанын алдына кирип кетет. Бул эрежени сактабагандыктан аркасынан кырсык пайда болот. Ал кырсыктын негизинде биздин мекендешибиздин өзүнүн ден соолугуна, ал айдап бараткан машиненин жана ошол машинеде кетип бараткан дагы эки жүргүнчүнүн ден соолугуна өтө чоң зыян келет. Азыркы маалда полиция кызматынын негизинде полиция кызматкерлери судебно-медицинский экспертизаны назначать этишти. Бул экспертизанын негизинде эгерде ден соолугуна оор жаракат алынды деген корутунду чыкса, анда бул биздин мекендешибизге кылмыш иши козголот жана мыйзам чегинде көргөзүлгөн жазаларды алышы мүмкүн. Бул видеону жасап жатканымдын себеби ошол видео аркылуу же болбосо ушул окуя аркылуу биздин мекендештерге кайрылуу жасайт элем. Өзүңүздөр билгендей, жол эрежеси бул жол коопсуздугун камсыздандыруу эрежелердин бири болуп, жана азыркы видеону көрүп тургандай көптөгөн өмүрлөрдүн же болбосо көптөгөн ушундай тагдыр чечүүчү окуялардын аркасынан кан менен жазылган эрежелердин бири болуп эсептелет. Ошол себептен ушул жол эрежени сактоо адатын өздөштүрүү боюнча кандайдыр бир оюн айтат элем. Анткени өзүңүздөр билгендей, ар бир адам же болбосо биздин көптөгөн мекендештерибиз Россия Федерациясында айдоочу болуп иштешет. Ошол биздин мекендештерге кайрыларын ошол машинеге отурары менен же болбосо ишке келери менен же болбосо рулду башкарары менен эң биринчиден ошол эрежени сактоо адатын өздөштүрүүнү чакырат элем. Бул эмне деген түшүнүк? Бул болсо кайсы гана ситуация болбосун, машинеге отурары менен эрежеде жазылган баардык требованияларды толугу менен аткаруу. Өзүңүздөр видеодо көрүп тургандай, биздин мекендешибиз движение без остановки запрещено деген знакты эске алса дагы өзүнүн коопсуздугун тобокелге салып, сол жактагы келе жаткан машиненин алдына чыга калып жатат. Бул жол эрежесине таптакыр туура келбейт. Ошол себептен ушул мекендештерге кайрылат элем. Эң негизгиси мыйзамдуу же болбосо эреже сактоо адаттарын эң биринчи орунга коюп, эгерде кайсы гана ситуация болбосун, эгерде сиздин кылган адатыңыз же болбосо привычкаңыз эң негизги мыйзам чегинде болсо, анда кайсы гана ситуация болбосун, эң биринчи кылган кадамыңыз бул мыйзамдуу кадамдардан болуп эсептелет. Дагы кийинки териштирүүлөр негизинде өзүңүздүн мыйзамдуу жолунда жүргөнүңүздү тез эле аныктоого мүмкүнчүлүгүңүз болот. Мыйзамды туура сактоонун бул эң биринчи жолдордун бири болуп эсептелет. Дагы эң негизги айтарым, эгерде мыйзамды сактоо же болбосо эрежелерди сактоо адат адамда пайда болсо, кандай гана ситуация болбосун, өзүнүн мыйзамдуу негизде өзүн алып жүрүп, өзүнүн туура жолдо экенин далилдөөгө мүмкүнчүлүгү берет. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.